Ассалому алейкум, урматтуу Мускалар YouTube каналыбыздын катталуучулары, мекендештер амансыздарбы? Москва чергесинде өтө көптөгөн боордоштор иштеп жашап, жада калса бул жакта үй алышып, үйлүү болушуп дегендей ресторан ачышып, парктарды ачышып, кыскасын айтканда өтө көптөгөн өнүгүүлөр болуп атат акыркы жылдарда. Эки адам бир эле укукка машина алып, мисалы Camry, Capiat, Polo деген машиналардычы, такси деген машиналарды алышып, төлөп бүтүшүп, өздөрүнүн кылып жүргөндөр аябай көп. Мына бүгүн дагы насихат эжебиздин офисине келип калдык. Көптөгөн адамдарды үйлүү кылып, дагында болсо үйлүү кылып жатыптыр. Азыр процесс жүрүп атыптыр. Ооба. Өзүңүз тааныштырып, кеңири айтып бересиз. Ооба, менин атым Насыкат, ипотека студиянын жетекчиси болом. Именно ипотека боюнча биздин өзүбүздүн жердештерге в основном көмөк көрсөтөбүз үй алгангачы. Айрыкча кимде без первоначальный взнос, без официального дохода жүргөндөр бизге кайрылышат да, аларга түз банк өзү одобрение бериши кыйын. Ошондуктан биздин жардам ушуга ортомчу болобуз. Буга чейин мен Нургүл Кайымованын немесинде наставничествосунда окуп, анын колунда менеджер по продажам болуп иштеп, өсүп, анан өзүнчө бөлүнүп чыктык. Азыркы учурда Нургүл эже менен прямой партнердо болуп иштешип жатабыз. Мурдакыда иштешкен риэлторлорубуз, юристтерибиз мурдакы эле Нургүл эже менен чогуу иштешкен адамдарыбыз. Ишенимдүү. Мурдатан иштеп жүрүшүп. Примерно канча кыргызга үй алып бердиңер эми? Сыр болбосо. Өзү негизи көп эле адамдар үй алып отурукташканга аракет кылып атат. Ачык айтканда баягы регистрация коюу маселеси дагы өзүнчө кыйын болуп атат да. Мисалы бир үйдө болгон болсок, 5-6 адам болгон болсок, пропискага жок дегенде 3 айлыкка 8 миңден коюп атат азыркы адамдар. Ооба. Алдан ишеничтүү эмеспи? Мага көбү жазып атпайбы? Алданышып 25 миңге чейин годовойго бердик элек, чыкпай калды, тиги бул депчи. Көбү негизи чынында үй алган кызыгып атат, кызыктар. Ооба, үй алган аябай азыр мындай выгодно десем болот да, анткени көпчүлүгү азыр үй бүлөсү менен бул жака келип 45-50 миң төлөп жашагандан көрөчү ошол эле акчага өзү үй алып, өзүнүн үйүндө кенен жашап, пропискага да коюп, регистрациясын бүтүрүп, ушундай болгонго мүмкүнчүлүктөр бар да толук азыркы учурда. Кенен отуруп сүйлөшө бергенде болот. Ошондо бир сом тыйыны жок эле сизге байланышка чыккан болсо? Жок, бир сом тыйыны жок дегенибиз биздин услуга бар. Биздин услуга бар, ошол акчаны төлөйт. Биз ал адамдар үчүн толтура документтер жасалат. Ал официально иштеген эмес болсо, биз официально ишке орноштуруп, банктарга жөнөтүп, одобрение алып беребиз. Андан сырткары үй издеп таап, риэлторлор, алар клиент каалаган жактан. И коштоп, ал үйдү без первоначальный взнос кылып, банктан сделкага алып чыгып, полностью ключ алгычакты биздин специалисттер чуркашат. Полный ишти биз бүтүрөбүз. То есть биздин клиенттер болгону эле келет, алардан только решимость иметь квартиру да, анан алар баштайт ишти, договор түзөт биз менен келип, биздин услуганын акчасын деле бөлүп алып келе беришет. Вот ошондой. Жакшы экен. Эгер акчаны дайын кылып, үй издеп жүргөндөргө дагы жардам бересиңерби? Кайрылса жардам беребиз аларга деле да. Бирок биздин көбүнчөсү эле биздин кардарлар ошо 90-95% биздин өзүбүздүн жердештер дагы, анан көбүнчөсү ошо акча топтош деле кыйын экен да, баштапкы капиталгачы. Анан ошол 1,5 миллион, 1,5 миллион, 2 миллион акчаны топтой албай, топтогучак убакыт өтө берет экен. Андан көрүчү без первоначальный алып берейинчи деп келип атышат да бизге. И ошондо алып бере алабыз да. Бирок биз кимге алып бере алабыз? Без первоначальный, там российский гражданствосы барларга гана. Кыргыз жарандарына деле жардам бере алабыз, бирок алар сөзсүз официально иштеш керек. Анан первоначальный акчасы болуш керек. Бир аз жок дегенде 500 миңден жогору да. Ошондой болсо аракет кылып жардам берип алып берсек болот. Примерно канча кыргыз үйлүү болду деп калдыңыз? Примерно вообще обобщенно айтсак бир 100га жакын бирок баардыгын эле тарта бербейбиз. Кээрлер тарттырбайт, кээрлер каалабайт, ушундай да, ар кандай. Эми негизи общий менин өзүмдүн историямда да, бирок бул жака бөлүнгөндөн бери азыр баардыгы в процессе, договорлор жазылган, одобренияга кеткен, бирөөлөр үй издеп атат. Ошон үчүн пока прямо ачыкка чыгарбай эле турабыз аларды. Үй алып, үмүттөнөйм, бар тоже чыгарабыз. Жакшы экен анда. Үйгө болуш баардыгыбызга насип эткен болсун туугандарым. Келиш жолдорун бир
көргөзүп берелик анда. Сиз тартып берген видеону коюп болгонго бияка. Ооба. Андан кийин жанакы без первоначалия алган бир эже бар деп калдыңыз. Ошодан бир барып көргөзүп берелик эми мындай. Чынында көп баласы бар адамдар көп тыйын төлөп квартирасында деп жашап жүргүн бүгүн ошол жака барып келели. Чтоб ишеничтүү болсун деген. Да, мен ал Аидага чалдым, бүгүн сүйлөштүм, макул келе бергиле деди, так что барып тартып келели. Анан биздин офис метрого жакын эле, Новослободский метродо 3-4 мүнөттүк жол. Биздикилерге оңой болсун деп метрого жакын жерден офис издеп таптык. Вот, ушундай. Жүрүңүздөр анда кеттик. Чогуу барып келели Айданыкына. Мына туугандар, без первоначалия алган Айда эженин үйүнө келдик. 6-этажда экен үй, мына. Жүрүңүздөр. Кыргыздын үйү бар башкача да. Gel girgile. Сааттар коюп коюптур. Кандай сиже? Жакшы келгиле. Жакшы. Кыйналбай. Киргиле. Келтирип жасап коесуздар го. Спасибо по толстым. Киргиле. Киргиле. Залына кирелик. Бул жак негизи 2 комнат экен, а? 2 комната. Канча квадрат метр деп аттыңыз? 46 квадрат. 46 квадрат метр. Керпас отурmuş. Ого, кыргызча. Жүктөрдү даярдап. Мындай. Сок жакшы. 4 балаңыз менен бияктасыз. 4 бала менен. Үй бүлөңүз менен. Ооба. Жакшы экен. Семейный. Бияктадан бир көргөзүп коелук. Жак негизи 2 комнат экен. Мына. Караңыздарчы. Бул жакта туалет, душ отдельный. Мындай эле көргөзүп коелук. Ашканасы дагы бар экен. Дасторкон үстүндө сүйлөшөлүк эми эжелер. Жүрүңүздөр. Ашты даярдап коюпсуз. Ашты даярдап коюлук. Кыргыздарда аш бер дейт го. Эже канча ай болду алганыңызга үйдү? Негизи ноябрда барып, эме кылганбыз, договор составлять этип келгенбиз булар менен. Анан январда уже кирдик. Январда жеке дегиз. Бир тыйын бербей эле алганыңыз. Өзүбүздүн историябыз жаман болгон үчүн инимди суранып, инимдин намында бул үй. Биз өзүбүз прописывали. Иниңиз граждан Россия же кандай? Граждан Россия. Ипотека алганга граждан Россия керекпи же жөн эле мындай эле кыргыз паспорт менен деле алса болобу? Гражданин Россия болсо оңой болот да. Кыргыз паспорт менен да алса болот, ага эми өзүнүн шарттары бар. Официально иштеш керек, первоначальный деген. А так Айдалар эң эрте алган. Клиенттердин арасынан эң эле эрте алган. Ноябрдын ортолорунда барып, январга чейин уже алганбыз да. Бир ай ровно 20 күн дегенде булар сделкага чыгып кеткен. Ошондо 2 комнат үйдүн стоимосы канча болду? Канча жылда төлөп бүтө турам экенсиңер эми? Айына канчадан төлөйсүңөр мисалы? 30 жылга оформление болду, 12,5% менен. Анан эми процент ежемесячный платеж 90 миңден ашыгыраак.
эми көбүрөөктөн төлөп кетсек батыраак эле Эртерээк эле дең, а? ниетибиз бар. Рефинансирование Рефинансирование жасайбыз. Жакшы экен. Метро Шелковскаядан 6 остановка биякта экен. Москва да? Город Москва. Москва. Московская прописка. Мен балдарым менен прописка үчүн дагы неме Керек болду, нерсе болот да, 4 балам бар. Ошонун пособиясы менен, наркы берки менен эптеп төлөнөт да. Жакшы. Эже ошондо сиз эми көптөн бери эле Москвада экенсиз. Ушул бала чакаңыз менен бир комнат квартира снимать эткенге канча тыйын кетет эле негизи? Азыр эми примерно 100 миң төлөйт экенсиз да? Элге түшүнүктүү болуштугу үчүн толук айтып берелик. Мурда өзүбүз двухкомнатный квартира снимать этет элек, но Сиреневый бульвар жакта, 16-й парковыйда. 40 миңге барат эле душка услугалары менен. Ал жерде 8 жыл жашадык. 8 жыл жашадыңыз. Снимать этип. Почти что сиз төлөп коймок. Почти Ошо алганыңызда. төлөп койдук да. Эми Эми бул жака ошентип төлөсөк деле батылып калабыз буюрса. Кудай кааласа. Эми мындайда биякта өзү негизи Москвада жүргөндөрдүн көбү эле билип калышат. Вукупка машина алып деле төлөп бүтүп коюп атат. Ошо Капиат беле Камри эле алып ошо 3-4 миллиондоргочу. Мени жакында 2 досум пололор бүтөт. 1,5 миллион 700дөн алды эле, 2 пол алды эле. О 1,5 айдан кийин бүтөт. 390 миң калды бирөөсүнө 75 миң калыптыр. Ушундай билинбей эле бүтүп калыптыр да. Мен 6 ай уже төлөп ооба. Мен эми туугандар бардыңар келип ушул эжеден алгыла деп айтпайм. Колуңар жете эле прописка жаздырбайм. Каалоочулар болсо, мындай кызыксаңыздар, мына эжелерибиз ортомчук болуп алып бере алат экен деген эле ой максатта издегендер көп да негизи. Ооба. Үйдөгүлөр мага деле айтты, бир ошол алып биз деле көп жүрбөйбүзбү, 5-6 жыл жүрөт экенбиз. 20 миңден төлөп жашайбыз да бир комнатачы. Ошо биз деле алып алсак болобу дедиле. Мен лично оюм, мен айттым Кыргызстанга үй салып кой дейм. Кетем да мен деп айттым да. Эгер колчулар болсо, иштейм дегендер болсо, ушундай деп деле мен деле бир 4-5 жыл жүрсөм керек негизи. Да, биз кетем десеңер кет. Сатып любой момент сатып жиберип деле кетип калсаңар болот да. Элдер коркот да, ипотека алсам ушул жака 20 жыл байланып калам. Нет, азыр по закону можно продать, хоть через 2 месяца выставим на продажу и сатып беребиз. Өзү эле кайра эле өзүбүзгө кайрыласыңар сатып беребиз. Ошондо мисалы 1-2 жыл төлөп деле кете турган болуп калса, бир иштер чыгып калса, сатып эле. Үйдүн 1-2 жылдын ичинде үйдүн баркы да өсөт да наркы. Вот, и эч качан силер артка кетпейсиңер любой момент. Негизи ооба, жылдан жылга Москванын метролору көбөйүп эле, Подмосква жака эле узарып баратат. Жакында метро ачылат дейт айда, бул жака дагы жакын метро. Остановка менен, автобус менен барышат экен да азыр, Ооба. Кийинки 24-жылы уже метро ачыла турган болот. Метро жакында ачылса, бунун үйүнүн наркы дагы өсөт да. Өсөт, ооба. Да, поэтому они только будет в плюсе. Ишиңиз ийгилик эже. Биз аны көп байкалап ашты жеп, секин кетелик. Ишиңиз ийгилик эже, ушундай. Жакшы. Эми пропискагадан чында 3 айлыкка деле 8 миң, 9 миңден койдуруп атабыз. Чынында бул чындык болуп атат. 4 балаңыз менен ар бирине койдуруш дагы өзүңөркү эле бир кыйла сумма чапчып калат экен да. Бир жагынан плюс эле. Өз жактагы плюстарды издеп анан инимен суранып атып Плюс жагы аябай эле көп. Майлуу сүттүү болсун эже. Төлөп бүтүп алыңыз. Дасторкон көрдүңүздөр туугандар. Мындай нерселерди дасторкон жасап коюп турайын да. Күтүп алып бережебиз. Ошол туугандар, чалыңыздар, алыңыздар дегендей колдон келсе, кызыксаңыздар, мен сиздерди зордуктабаймын. Каалоочулар болсо эжемдин номерин коюп койгонмун. Адрестерин көргөзүп койдум эжемди. Мына ушундай. Анан кирди чыкты маселелер болуп калса, ошол сүйүнаган менен кирип чыгып келесиздер, билгендей эле. Постоянный сүйүнаганга айта бересиздер. Керек болуп калса да туугандар, керек болуп калса мен өзүм дагы барып келдим. Келгенден кийин 3 айга регистрация коюп берди. Чыкпай туруп чорыйдан баздан текшертирип чыктым өзүм. Кенен Альфартын барып келдик. Жолдо 5-10 сом топтоо болгон жок. Топтогондорду өзү топтоп берип атты, өзү чөнтөгүнөн. Рахмат барыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик. Бардыгыбызга насип этсин ушундай үйлөр, Кудай кааласа.